Улуттук агрардык университеттин ашканасы заманбап имаратка айланды. Буга чейин бул жай ар кимге ижарага берилгендиктен оңдоо иштери жасалбай абалы начар болчу. Бир кездерде шыбагы түшүп чатырынан суу аккан имараттын ичи бүгүнкү күндө бардык шарттары бар окуу кабинеттери болуп оңдолду. Эми бул мекемеде Борбор Азиядагы Америка университетинин инновациялык колледжинин студенттери сапаттуу билим ала алышмакчы. Это инновационный проект, уникальный. Колледжде инновациялык технологияда билим берилет. Бул Борбордук Азияда уникалдуу долбоор. Биздин максат күн сайын өзгөргөн чоң көлөмдөгү маалыматтарды өздөштүрүүгө багытталган билим берүү. Анын уникалдуулугу ой жүгүртүү менен көйгөйлөрдү чечип, эффективдүү жолдорду таап, аларды жүзөгө ашыруу. Борбор Азиядагы Америка университетинин мындай демилгесин билим берүү министрлиги жана тиешелүү ведомстволор толугу менен колдошкон. Мындан улам колледжди ачууга имарат берилип жана окуу жайын өзүнүн билим берүү программасын иштеп чыгууга уруксат берилиптир. Себеби бүгүн билим берүүдө бир эле окутуу процесс эмес, ошол окуп жаткан жердеги инфраструктуранын деңгээли дагы башка мааниге ээ. Ошон үчүн бир чоң инвестиция тартылды бул жерге. Биздин алдыбызда чоң милдет турат. Кыргызстан Борбордук Азиядагы билим берүүнүн ордосу, хабы болуш керек да. Биз ошол аркылуу дүйнөгө өзүбүздүн продукцияларыбызды беришибиз керек жана ошол аркылуу таанышыбыз керек деген нерсенин бир айкын көрүнүшү бүгүн болуп атат. Окуу жайы 8 кесип боюнча адистерди даярдайт. Бул стартап финансы жана жогорку технологиялар, бухгалтердик эсеп, инновациялык банк иштери, жеке ишкерлик, дизайн менеджмент, программалык инженерия, экология жана энергетикалык эффективдүүлүк жана жогорку технологиялар. Бул багыттарда билим алган студенттердин бардыгы Борбордук Азиядагы Америка университетинде окуусун улантып экинчи кесипке ээ боло алышат. Мы используем инновационные методы преподавания. Биз билим берүүнүн инновациялык ыкмаларын таап келебиз. Бул интерактивдүү жолдор. Мисалы, студент өзүнүн жана группалаштарынын билим алуу процессине кийлигише алат. Муну менен адамдын критикалык ой жүгүртүүсүн жана логикасын жакшырта аласың. Кийин ал бардыгын бат өздөштүрө алат. Билим берүү процесси орус тилинде жүргүзүлөт. Бирок экинчи курстан баштап сабактар акырындап толугу менен англис тилине өтөт. Бүгүнкү күндө колледжде Германия, Казакстан, Кыргызстан, Россия, АКШ, Таджикстан, Түркия, Өзбекстан жана Франциядан келген 203 студент билим алууда. Окуу жайын алгачкы студенттердин айтымында билим берүүдө мугалимдер колдонгон ыкма башка колледждердикине салыштырмалуу айырмаланып келет. В первую очередь отличается инновационными знаниями. Допустим, как работа в команде, представление проектов. Этого в школе не было. Тут более современнее идет и система западного учреждения. В предыдущей школе всем учителям было как-то без разницы на нас, то есть нам давали материал, говорили учите. Здесь же у каждого учителя, каждому ученику есть свой индивидуальный подход. Здесь очень классно, атмосфера прикольная и чувствуешь себя учеником, таким незамкнутым, чувствуешь себя самим собой. Борбордук Азиядагы Америка университетинин жетекчилиги билдиргендей, колледждин билим берүү системасын мындан дагы арттырууга көптөгөн пландар жана долбоорлор бар. Андыктан инновациялык колледждин программасы ар бир студенттин талабына жооп бермекчи. Мерим Мамбетова, Асхат Ибраимов, НТС.